Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук. Сиздердин астыңыздарда азыр көтөрө турган маселе бул аутизм, синдром Дауна жана ДЦП маселеси. Алардын ата-энелер жөнүндө бир чоң көйгөйдү көтөрөм. Себеби дегенде бул маселе боюнча көптөгөн жеке эле мага эмес, жалпы эле ушул эл өкүлдөрү депутаттарга мына көп ата-энелер алар жакындары кайрылып жатат. Бул жерде айта турган нерсе, кайрылган каттардын негизинде көптөгөн анализдер жүргүздүк, жолугушуулар болду. Жолугушуулар алкагында мындай бир кептелип калган маселелерге токтолдук да. Биринчи эле алганда бул балдардын алган пособиясы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк чектелген балдардын пособиясы 8000 сом. Ал эми аларды карай турган атайын персоналдык кызматкер деп коет экен, ага берген акча каражаттын саны 6280 сомду түзөт экен бүгүнкү күндө. Балдардын басымдуу бөлүгү бул жалгыз бой энелерге калат. Себеби дегенде ошол аталарынын мындай учурда жоопкерчилиги эч бир мыйзамда каралган эмес. Болгон ошол алимент катары гана каралып калган. Ошол себептен баа жалпак тил менен айтканда аталар мындай учурда баласынын мүмкүнчүлүгү чектелген көрүп туруп эле жалгыз бой энени таштап алып туруп кетип калган учурлар аз эмес. Мамлекет тараптан өзгөчө балдарга колдоо максатында көптөгөн буга чейинки мыйзамдар бар, жок деп эч ким айта албайт. Болгону ошол мыйзамдарга, эми ал мыйзамдар көп жыл мурун кабыл алыптыр. Бирок кабыл алынып калган мыйзамдар бүгүнкү заманбаптын талабына ылайык эмес. Ошол себептен сиздер менен чогуу биргеликте, урматтуу депутаттар, ушул шайкеш келтирүү максатында жана ушул жаңы заманбапка ылайык мыйзам долбоорлорун сунуштоо жана колдоого ушу чакырып кетет элем. Менин максатым башында айтып кеткендей, мисалга ала турган болсок, мынакей 8000 сом пособие деп атат. Ал эч нерсеге жетпейт. Азыркы заманда ала турган болсок, ошол өзгөчө балдарды күнүмдүк массажы мынакей 800 сомдон 1500 сомго чейин экен. Бир айлык атайын курстар бар экен. Ал курска жазылайын десе 20 000 сомдон 25 000 сом. Бир айлыгы көбүнчөсү жалгыз бой энелер бүгүнкү күндө мынакей өз жеке менчигинде эмес, ошол ижарага алган батирлер жашайт экен. А батирлердин суммасын ала турган болсок, мынакей бериле жагы 15 000 сомдон тетиги 50 000 сомго чейин асмандын башын чапчыйт. Дары-дармектерди айтпай эле коеюн. Атайын өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле керек деп мынакей бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы ошол биздин ааламда бул чоң күрөш болуп атат да. Себеби дегенде бул илдет тилекке каршы бул Кудайдан берилген сыноо катары кабыл алсак болот экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бир дагы дары-дармек жок, аны айыктыруу жолдору да жок, далилденген эмес. Болгону ошол мындай сыноо келип калгандан кийин ага туура туруштук кылып, ошол жолун таап, мындай ооруп калган балдарды жана алардын ата-энелерин мындай өгөй катары эмес, биздин жарандар катарына мындай мамиле кылсак деген бир ушул мыйзам долбоорлорун кабыл алышыбыз керек. Ата-энелердин айтымында атайын бала бакчалар, мектептер өз багытында бар, бирок тилекке каршы ошол өз багытында иштебейт экен да. Аякта дагы жанагы бир ПМПК деген бир медкомиссиясы бар экен. Ал медкомиссиянын бүгүнкү күндөгү ишмердүүлүгү өтө төмөн. Муну мынакей ачык айкын жазып атышат. Себеби дегенде ал жакта дагы ушу бюрократия, коррупциялык элементтер түсүп алган. Мисалды келтире турган болсок, бир үй бүлөдө 2 бала болсо, оорукчан бала. Анын бирөөсү 8000 сом алса, бирөөсү 4000 сом алат. Болгон диагнозу бирдей. Болгону эле ошол убагында мындай тааныш билишти салбай, мына өзү жеке барып койгон үчүн бул комиссиянын чыгарган чечимдери. Ассистентке деп берилген акча каражаттын мисалы 6820 сом болсо, анын 1200 сомун ошол патентке деп өзүнчө кармап калышат экен. Анан ассистент болуп кармабаса, ал деген ишмерлик эмес да. Ал деген ошо болгону жардам берүү жана ошол балдарды жанагындай көйгөйдөн чыгарып кетүү максатта.
А бирок болбой тилекке каршы ошол 1200 сомду ошол патент деп жанагы ишкерликтерге теңеп туруп алган фактылар бар экен да. Анан мындай майда чүйдө өтө көп көйгөйлөр бар. Анын баарын эми дагы өзүм сунушун берем. Аягында ошонун алкагында карасак. Ал эми башында айтып кеткендей, жалгыз бой элердин көйгөйлөрү дагы мындан андан да көп. Күнү түн өзгөчө балдардын жанында жүргөндөн кийин алар мындай өзүнчө барып ишмерлик менен же болбосо бир жумушка кирип иштеп айлык алганга мисалы мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошол себептен көбүнчөсү мына азыр өз үйүндө эмес, ижарага алынган батирлер жашайт экен. Ижарага алган батирлерге эсептеш үчүн же болбосо ипотекага документтерин топтоп кезекке турса, бирөө айланып келип туруп, баягы сиздин сырттан келген кирешеңиз жок экен деген маселеге кайрылып келип калат экен дагы. Ошон менен ижара маселеси дагы, батир маселеси дагы чечиш өтө кыйын. Мектеп, бала бакча мисалы Кыргызстанда бар, жок эмес, жок деп айта албайбыз. А бирок каяка таанышсыз, билишсиз кире албайсың. Атайын тренинг курстар бар, а бирок ошол энелердин шарты жок. Реабилитациялык борборлор бар, бирок ага дагы өзүнүн мындай тийиштүү акча каражаттар керек экен, ал дагы жок болуп атат. Социалдык дискриминация менен мисалы кемситүү фактылары жок эмес. Атайын анализдеп көтөрүп көрдүк, көптөгөн ушундай фактылар бар экен. Анан урматтуу депутаттар, ушул жогоруда айтылган аутизм, синдром Дауна, ДЦП илдетине чалдыккан биздин балдарыбыз жана ошо ата-энелерин колдоо максатында анан ушу сиздерден суранып кетет элем, бир мындай комиссия түзүп депутаттык. Себеби дегенде ар бирибизге кайрылган ата-энелер. Бир ошол мыйзам долбоору жагынан жана пособиялардын көлөмүн көтөрүү максатында жана ошол турмуш шартын өзгөртүү жана жогорулатуу максатында бир колдоо көргөзүп, ушу комиссияны түзгөнгө бир колдоп берип койсоңуздар. Рахмат, урматтуу коллегалар. Урматтуу төрага, ушул процедурасы кандай кылабыз? Добуш коюп берип коесузбу? Ар бир фракциядан бирден эл өкүлүн берип койсоңуздар жакшы болот эле да. Рахмат чоң.